Бишкек жарнактардын шаары. Бишкек шаарынын мэриясы быйылкы жылы мыйзамсыз курулуштарды жана жарнактарды тазалоону активдүү баштады. Рекламанын, көрнөктөрдүн эрежеси жок, башкача айтканда дизайн коду жок болчу. Жөнөкөй тили менен айтканда, дизайн код бул фасадтарды, жарнактарды жана белгилерди көзөмөлдөйт, акырында шаардын өзгөчө стили болот. Борборубуз 90-жылдарында тыгылып калгандыктан ар бир реклама бири-биринен көрүнүктүү болууга аракет кылып жатат. Жарнак түстүү болуп, чоңоюп, азыр бардык жерде бар. Жарнак такталарында, дубалда, тротуарда. Эч ким мындай жарнактарга маани бербейт, анткени бардык жарнамалар азыр интернетте. Заман менен жылыш керек. Алардын ичинен биз шаардын архитектурасын байкабай калдык. Биз ушуга көндүк, бирок биздин шаарыбыз андан да кооз болчу. Россиянын көп шаарларында, Астанада, Алматада дизайн коду бар, бирок бизде эмес. Биз кууп чыгышыбыз керек. Эл аралык белги жасоочулар ассоциациясынын маалыматы боюнча, сатып алуучулардын жарымына жакыны жакшынакай белгини жактырышат. Ошол үчүн кооз белгилер жасаш керек. Дизайн код элдин тарыхын, маданиятын эске алуу менен оригиналдуу болуш керек. Ал кабыл алынгандан кийин Бишкек базардан шаарга айланат.